Buyursa kийинкиде бул тоокананын баасын мен сиздерге айтып берем. Assalamu alaikum, hormatly bir tуугандар, hormatly тоок багычлар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Болду, жөн. Тынчтык бер мага. Бүгүн буюрса, баягы мурунку видеонун жыйынтыгын көргөзүп коеюн. Отчеттук видео кылып коеюн деп чечтим. Таптакырлуу убакыт болбойт. Буюрса бүгүн чыгып отурам мынакей. Кандай кылдык? Мурунку видеодо сыягы боул килөнкөлөрдү тарта элек болчумун. Килөнкөлөрдүн баардыгын тарттык. Чымчыктар менен аябай күрөштүк. Күрөшүүбүз аябай катуу болду. Сыялар бир көнүп алган жерге, болгон жерден кычык издеп, киргенге аракет кылып, болбой эле кирип кетип, бирден экиден кирип атышып, анан акыры кыскасы жеңдик. Кайсы жерден кирип аткан болсо, ошол жерлердин баардыгын тосуп отуруп, буюрса баардыгын жаап бүттүк. Мынакей, байкаганыңыздардай, килөнканын бул кымбаты арзан эмес. Себеби арзанырактары бир аз мутный болот экен. Баягы бозолуп турат экен дагы, күндүн нурун жакшы өткөрбөйт экен. Бул болсо тазасы. Жанакындай терезелерге, жана башка жерлерге кагышат, контейнерлердин оозуна жана башка. Анан ошондойдон алып келип кактым, күндүн нуру жакшыраак өтүп турсун деп. Анан бул жакты болсо билсеңиздер, бул жакты немеден азырынча чийип койдум. Бул жак азыр склад болуп атат. Бул жака тоокту киргизиштин кажети жок болду биринчиден, экинчиден бул жака дагы килөнкө чоюп, антимитип отургум келген жок. Себеби бул жагын чоюп бүткүчөктө эле тартып түшөктө аябай көп убакыт, көп энергия кетип калды. Бул жакта азыр бир аз кургатылган нандар бар, жемдер. Бул мөшөктүн ичинде болсо баягы өлгөн койдун этинен дагы эле жатат. Калган берип элек мен. Четинен баштайлам да, буюрса. Негизи түндө эрте менен эрте көргөзөйүн деген оюм болчу, бирок эрте менен эрте көргөзө албай атам. Себеби погода ачыла элек кез болуп, бир аз караңгы болуп калып атат, андыктан күндүз эле көргөзөйүн деп чечтим. Тоокторго минтип күлдү бияка эле төгүп койдум коробкага, ошого эле жуунуп тургула деп. Бул жакты, бул жерде эшик бар билесиздер. Бул жагы монтип тосуп салдым. Себеби тетинде кычыктардан бери кирип тажата берсе чымчыктар, анан акыры үйдө холодильниктин коробкасы бар экен, ошондон алып келип бул жерге тосуп салдым. Болду, потологу тосулган, килөнкө менен болгон. Эч бир жерде азыр жылчык жок, Кудайга шүгүр. Эми издеп болбой эле догурнуп кирем дегендер болсо кирет чыгар. Негизинен бардык жагы тосулган. Азыр негизги тигил жагын көргөзөйүн. Бул Австралордордун эки корозун сатып ийдим Бишкекке кетти. Бул экөө дагы негизи бара-бара кетет. Себеби булар дагы кала турган планда жок. Бул эки короз дагы буюрса булар дагы кетет, сатылат. Себеби мага бул короздор кийин ишке кирет. Фокус албай калат. Мына бул 3 короз негизи менин планымдагы короздор ушулар. Себеби буларга каршы кан. Мынакей. Азырынча ушул жерде байырлап атышат. Туудуңарбы, тууй элексиңерби? Булар баягыда аябай жакшы тууп атышкан, бирок акыркы күндөрү азайды. Кечегине кайрадан тууп баштады. Адилерден тууй тургандардан бирөө эле бар. Ошол тууп атат. Ал дагы кече мурда күндөн баштап тууп баштады. Анан жылуулук системабыз мынакей. Жылуулук системасы эртең менен кирсем, эшикти ачсам кадимкидей. Ушул жерден баштап биягы жип жылуу. Мындан биягы бир аз суугураак болуп атат негизинен. Бирок баягыдай тооктор үйшүп кала турган, тоңуп кала турган, бир деңгээлге чейин тоңуп калып атканы жок. Болгону бияка салыштырмалуу бир аз бияк салкыныраак болуп атат. Ошол эле убакытта дагы муну чоюп, кеңейтип, тияка чейин жылытыштын кажети жок деп турамын. Жылуулук
аябай эле жакшы болуп атат. Шүгүр. Себеби мондай эле байкаган болсоңуздар, тигил жагына кирейин. Ол жака киргенде эле байкалат. Элеги орундар жака киргенде эле мына. Мына. Жумшак. Көрдүңөрбү? Тоң жок. Тоң жок, жумшак. Булар болсо бул жакта тууп атышат. Бул бурудерди кызматын токтоттум. Себеби ичиндегилер өлчөлөр өлүп бүттү. Негизи кышында бир аз чындыгында эле кыйыныраак экен. Жөжө багыш. Экинчиден менде бул кислород кире турган, чыга турган жактарын азыр жакшы жасай элекмин. Себеби баягы сөлөкөт тилине тургузуп койгом дагы ичинде жашай бергиле дедим элем. Bir короз калды, жаныбы чыгараак. Ошону чыгарып салдым бияка, калганы өлчөлөрү өлүп бүттү. Азыр мынакей бул жерде. Бул бурудердин ичине кете турган. Бирок эртең менен келгенде, бул өйдөкүдөн көргөзөт. Эртең менен келгенде ичи 6 градус, 7 градусту көргөзүп атат. Плюс. Демек, бул аябай эле жакшы. Андан дагы өтө ысытыштын кажети жок деп турам. Андан өйдөрөөк ысытып турган болсок, биттеп, кыйналып кетиштери дагы толук мүмкүн. Биринчи маселе. Экинчи маселе, булардын азыр эми бул кайсыл жерде жата турган болсо, анан сасып баштайт экен. Ошол сасыкты кетире турган бир системаны караш керек болуп атат. Самотек кылганыбыз жакшыбы, же электрический кылганыбыз жакшыбы деп ойлонуп отурам. Ошого бир пикирлер, варианттар болсо айтсаңыздар, биз кабыл алабыз буюрса. Жакшысын жасаганга аракет кылыш керек болуп атат. Себеби ичиндеги абаны айландырып койбосок, азыр бизде эч кандай байкаган болсоңуздар, вентиляция системасы орнотулган эмес. Ага кол бошобой дагы жатат. Эми быйыл жаңадан салып атканга ушундай көп нерсеси азыр көп кемчилиги бар. Бара-бара анын баары жасалат го. Бирок азыр ошондой бир турба мененби, кайсыл бир жерден аба кире турган, кайсыл жерден чыга турган кылып жасаш керек болуп жатат. Андыктан мынакей бул кызматын жакшы эле кылып жатат. Эртең менен келсең, кадимкидей бетке ысык урат. Анан дагы бир секрет айтайын. Мен өзүм жем жасагам. Быйыл видеого чыгарганым бар. Бирок ошого жанакылдай 3 в 1 мясо не деген бар эле. Рыба, мясо, костная мука, жана рябушка, жана башка деген бир пакеттеги кошулмалар бар. Ошол кошулмаларды албай калганмын. Анан бул жака рыбная муканы, жанагы шротту, анан анча-мынча туз, сода, буудай, жүгөрү, арпа, анан жымык. Ошолорду гана аралаштырып берип койгонмун. Бирок жумуртка туубай жатышкан. Жумуртка туугандар өтө начар болуп аткан. Анан акыркы жолу Бишкекке барганда, ала келдим элем, кайра да аны да кошкон убакыт болбой атып, 3 күн болду. 100 килограммга ылайыктуу алып келип туруп, ошол жанагы пакеттикдегилердин баардыгын кошуп, жемди берерим менен эртеси. Билбейм, же погода себеп болдубу, же жөн эле ошол убакытка попал болуп калдыбы булардын кайра той турган убактары. Бирок эмнегедир ошол 2 күндөн бери тооктордун жумуртка туусу көбөйдү. 3 күн болуп атат жемди бергениме. Кече мына бүгүн байкасаңыздар, эртең менен дагы алып кеткенмин. Азыр дагы бир тобу жатышат мынакей. Балким ошонун себеби болду, же балким жөн эле удачный момент болуп калдыбы, аны билбей турам. Бирок ошол кошулмалардан го деп турам, себеби ал кошулмаларда жана кальций, болгон витаминдин бир топ нерсеси бар экен. Ошолорду кошуп койгон себеп болду го деп дагы ойлоп турам. Ошол. Анан дагы көрөбүз го негизгиси. Дагы эмнени айтайын? Жыйынтык кандай кылабыз? Жыйынтык негизинен мен светин гана азыр эсептей албай турам. Себеби үйдө дагы приборлор өтө көп болгондуктан, кимиси канча жеп атат, көбүрөөк жеп атат, аны биле албай турам. Атайын бир күн өчүрүп коюп туруп, андан кийин муну текшериш керек болуп атат. Чындап эле 50 ваттпы, же андан көбүрөөкпү? Мени кызыктырган суроо ошол болуп турат. Анан калгандары, эгер чындап эле 50 ватт боло турган болсо, ушундан негизи аягына чейин жайнатып, дагы бир
4 метр 5 метр кошуп кое турган болсом моунун ичин мелмилдетип тим эле сонун кылып аябай ысытып ийбей баня кылбаса дагы бирок тоокторго комфортный бир температураны берип турат окшойт деп ойлоп калдым. Негизинен жакшы. Мындан эч кандай азыр мен минус көргөн жокмун. Эми акчасы болсо акчасы күнүнө бир 20-25 сом чыккан күндө дагы тигинин бир 2 жумурткасын сатып ийсең болду. Буюрса акчасы чыгып калат. Калганы чөнтөгүңө, жемине жана башкасына кетет. Эми айылда ушундай бир аз түшүп көбүрөөк экен. Андыктан видео тартканга кээде убакыт бөлүш кыйыныраак болуп калып жатат. Андыктан туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Буюрса кийинкиде бул тоокананын баасын мен сиздерге айтып берем. Канча миллион сомго тургандыгын.